Белгилүү журналист Уланбек Эгизбаевдин атынан ачылган журналисттик иликтөө фонду өз ишин баштады. Мындан 2 ай мурун кабилеттен көз өткөн иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин элесине арналган журналисттик иликтөө фондунун бет ачары Бишкекте 2 жерде болуп өттү. Биринчи иш-чара саясатчылардын, медиа коомчулуктун, эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн башын кошту. Бирок Уландын жакындарынан көп адам чакырылбай калганын Уландын досу Каниет Жыргалбеков айтып чыкты. Улан досум арабыздан кеткенине 55 күн болду. Досум сагындык. Кечээ күнү Ысык көл райондун прокурору менен сүйлөшүү жүргүзгөм. Алар ишти областка өткөрүп берген экен. Себеби областта күчтүү иликтөөчүлөр бар дейт. Иликтөөчүнүн номерин алдым. Жакшы үмүт кылып туралы, балким бир күнү балп этип чындык чыгып калар. Улан Эгизбаев атындагы фонд ачылды. Сен досу болуп барыптырсың, чыныгы дос деп жөн эле айтып жүрүпсүң деп айткандарга жооп берейин. Ооба, фонд ачылыптыр, жол болсун, иштер илгери болсун. Аяш апам дайымкыдай мурда күнү чалды. Уландын апасы балам шаарга чыктым деди. Апамдын келатканы биз үчүн майрамдай. Вокзалдан тосуп алдым, үйүнө жеткирип баратсам фонд ачышып ачылышына келдим деди. Аяш атам эжелеричи десем, бир эле адам келсин дептир. Сен барасыңбы деди. А мени чакырышкан жок дедим. Демек чындык айтып чыккан адам ал жерден да фонд туура эмес кадам таштай турган болсо тоскоол болот. Өткөндө Аяш атама барышып фондко сиз башчы болосуз деп кетишкен экен. Башчы болмок турсун, байкоочу кеңешке да кошкон жок. Мына ушундай мамилени эл көшөгөнүн артынан билген жок. А байкуш Аяш атам билгиспесе да ичинен кубангандыр. А бүгүн шагысынды. Мен буттагы тактарды айтып чыкканда айрым адамдар эмне айта калдың, экспертиза чыкканча дешти эле. Уландын эжелерине чалып ишти эртелетип жаап салалы деген адамдар бүгүн фонд ачылса ошол жакта чуркашып жүрөт. Ишти жөнгө салбасаңар атыңар аталат. Фондко 1 миллион котордум деп бардык маселени Отунбаева чечип жаткан имиш. Аны Сапаргүлгө Азаттыктын жетекчиси айткан экен. Фонд иштерин саясатка аралаштырбагыла, ата-энеси унчукпаган адам экен деп эле ар нерсе кыла бербегиле. Азыр Уландын шефи Азаттык эмес, Уландын шефи ата-энеси. Ар бир кадамын ата-энесине айтыш керек. Байкоочу кеңешке эжелеринен бирөөсү атасы же апасы менен ызылдап чыгат деп жолоткуңар келбесе, Кочкордогу Ренат деген досун сыйлашкан байкеси, Эдил Байсаловду, депутаттардан Момбековду, Жакаевду кошкула. Фонд эмне иш кылып жатканын ата-энеси аркылуу же дос аркылуу эл көрүшү керек. Ата-эне тууган досторун аралаштырбаганда бир сыр бар. Өзүңөр билип иш кылбагыла. Улан элдин баласы болгон. Фонд келечектүү болушу керек. Уландын аты бийик болуш керек дейт Каниет Жыргалбеков. Булак Назар Ньюс.